Қазақстан менен Германиянын ортосундагы ишкер байланыштары программасынын ишке киргенине 15 жыл толду. Өз ара аракеттенүүнүн бул инструментинин аркасында 700дөн ашуун казакстандык ишкерлер чет өлкөлөрдө тематикалык бизнес такшалмадан өтүштү. Алар немис бизнеси менен өнөктөштүк байланыштарды кеңейте алышты. Технологиялар, товарлар жана кызмат көрсөтүүлөрдүн трансферин орнотушту. Астанада ишкер кызматташтык программаларын ишке ашыруунун жыйынтыктары боюнча кеңейтилген конференция болуп өттү. Долбоордун негизги багыттары жашыл энергетика, ЭКБ жана эко технологиялар болду. Бул багыттар Казакстандын 2060 жылга карата көмүртектин нейтралдуулугу боюнча максатына жетүүдө чечүүчү ролду ойнойт. Wir haben ein Programm, was wir ständig fortentwickeln. Wir haben auch Албетте, көптөгөн тармактарды камтыйт. Айыл чарбасы болобу, же жеңил өнөр жайы болобу. Жалпысынан биз ишкерлерге экономиканын негиздерин үйрөтүүгө аракет кылабыз. Мындан тышкары биз кайра жаралуучу энергия тармагында иштеген ишкерлер менен тажрыйбабызды бөлүшөбүз. Биз Казакстанга керектүү билим берүүгө жана керектүүлөрдү эске алууга багытталганбыз. das Interesse ist auch, dass wir stärker branchenorientiert arbeiten. Дагы бир маанилүү жыйынтык жаңы келишимдерди түзүү үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачуу. Казакстан менен Германия компаниялары ишкер байланыштар программасынын катышуучуларынын ортосундагы жыл сайын 5 миллион евродон ашык товар жүгүрттү. Такшалманын жыйынтыгы боюнча кызматташуу тууралуу макулдашуулардын бири Актур Еремашева. Документтерибизди тапшырып катышып көрдүк. Биз программага катышууну чечип, бул үчүн документтерди тапшырдык. Тандоодон кийин Берлинге барып келишимдерди түздүк. Дүйнөдөгү 4-чү экономика болгон Германияда өндүрүлгөн өнүмдөр жогорку сапатта экени белгилүү. Бул керектөөчү үчүн абдан маанилүү пункттарынын бири. Анткени өнүмдөргө суроо талаптын кепилдиги болуп саналат. Андан кийин ары карай уже клиенттердин көбүрөөк келетини белгилүү. Ушул жылдын аягына чейин ата мекендик чакан жана орто бизнес секторунун өкүлдөрү Германияда экономикалык кооперация, акылдуу айыл чарба, тамак аш өнөр жайы, жашыл технологиялар, ошондой эле медицина сыяктуу 5 адистештирилген программанын алкагында бизнес такшалмадан өтө алышат.